Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырабыз. Студияда кызматта Турсун Умар. Бүгүн 9 май улуу жеңиш күнү. Ар бирибиз үчүн ыйык күн. Биздин келечек үчүн өмүрүн арнаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү жүрүш алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков миңдеген элдин катарында улуу ата мекендик согуштун 74 жылдыгына карата Бишкек шаарында өткөн өлбөс өчпөс полктун жүрүшүнө катышты. Мамлекет башчысы чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтү менен чыкты. Мурда кабарлангандай, анын балдары Эрмамат Жээнбеков менен Токтомамат Жээнбеков фронттон жарадар болуп кайтышкан. Президенттин чоң атасы Жээнбек Пирназаров 2-чи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон деп эсептелип келген. Өткөн жылы августта анын сөөгү көмүлгөн жай Украинадан табылган. Согуштагы эрдиги үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Президент бул күнү келечек үчүн өмүрүн арнаган аталардын, чоң аталардын элесине таазим этүү менен бүгүнкү жүрүш алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналарын белгиледи. Жана дүйнөдө тынчтык, элибизге ынтымак, аманчылык каалады. Эске салсак, мамлекет башчы өткөн жылы дагы өлбөс өчпөс полктун жүрүшүнө катышкан. Урматтуу мекендештерим, мына бүгүн 9 май жеңиш күнү ар бир кыргызстандык үчүн ыйык күн. Биздин жаркын келечек үчүн өз өмүрлөрүн арнаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарында жүрөгүндө бул сакталат. Дүйнөдө тынчтык, элибизде ынтымак, аманчылык болсун. Бүгүн республиканын бардык облустарында жана райондун борборлорунда өлбөс полк жүрүшү, митинг, реквием уюштурулуп жана майрамга карата иш-чаралар өткөрүлдү. 2-чи борбордо 9 май улуу жеңиштин 74 жылдыгына арналган өлбөс полк жүрүшүнө катышкандардын саны 10 миңге дейре жетти. Улуу сапта өз чоң атасы жеңүүчүлөрдүн портретин көтөргөндөр көөдөнгө толгон сыймык менен улуу жеңиштин сабында баратты. Быйыл жеңиш жүрүшүнүн катары дагы калыңдап өчпөс полкко ыктыярдуу кошулгандар улам көбөйүп баратканы байкалды. Алардын ар биринин тагдыры от күйгөн улуу ата мекендик согуштагы азаптуу күндөр. Анда эл жер үчүн кан төккөн аталардын эрдиктери менен тыгыз байланышкан. Ошондуктан да баары улуу жеңиштин баркын, кадырын туюп, жеңиш ээлери аталар менен чогуу салтанаттуу катарга жүрүшкө чыкты. Өлбөс полкто бара жатам. Кашкариев Исмаил аты 1906 жылы төрөлгөн. Польша жана Германиянын чек арасында согушкан. Менин чоң атам пулеметчик болуп ал жакта согушкан. Султанов Суранбай Украинада фронтта болгон. Анан 1942 жылы ранение алып, келип анан кийин тылда иштеген. Жеңиш болгон өтө кымбат майрам биз үчүн. Биздин ата-энебизге чоң рахмат айтабыз. Бүгүн өлбөс полктун катарында чоң атам менен жүрүшкө чыктым. Чоң атамдын эрдиги менен албетте сыймыктанам. Жеңиш күнүңүздөр менен, урматтуу кыргыз элим, жеңиш күнүңүздөр менен куттуктайм, майрамыңыздар менен. Баткен облусунда да улуу жеңиштин урматына өлбөс полктун жүрүшү өттү. Жүздөгөн адамдар согушта курман болгон аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Улуу жүрүштөн аймактык кабарчыбыз баяндайт. 1941 жылы улуу ата мекендик согушка Баткен облусунан 20 миңден ашуун жокер аттанган болсо, алардын 6 миңден ашууну өз мекенине тирүү кайтып келген. Бүгүнкү улуу жеңиштин 74 жылдыгын Баткен облусуна болгонду 19 ардагер көзү тирүү жеңиш майрамын тосуп отурат. Ал эми көзү өтүп кеткен чоң аталарыбыздын элеси эч качан унутулбай, алардын катары өлбөс полктун катарында. Өлбөс полкту, өчпөс полкту уюштургандарга өтө ыраазымын. Жок дегенде, ушу 9 май күнү сүрөттөрүн көтөрүп болсо да өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды бардык ветерандарга, бардык согушка катышкандарга, ошол кезде курман болгондорго, Андан кийин курман болгондорго азыр тирүүлөрдүн бардыгын куттуктайбыз. Өлбөс полкко атамдын
портретін алып кеттім. Атам 1919 жылы туылған, Баткен районының Бұлақбаш айылында 21 жашында Беларусия фронтына барып, соғышқа барып, Ұлы Отан мекендік соғышта 41 жылы барғанына 42 жылы шақырылып, 45 жылы соғыштан қайтып келді. Атам Беларусия фронтында алды. Ақырғы жеңіс майрамыны Польша мемлекетінде жеңіс майрам тосып алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын жеңиш аянтында өткөн Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгына арналган эскерүү митингине катышып, өчпөс отко гүл чамбарларды койду. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов жана башкалар катышты. Президент кыргызстандыктарды жеңиш күнү менен куттуктады. Тарыхта 1939 жылы башталган 2-чи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы. Алардын ичинен 1000ге чукул аял болгону маалым. 160 миңден ашуун жоокер курман болгон. Оорукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыяры менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 200 миллион рубльден көп акча каражат, жүздөгөн вагон азык-түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып келет. Урматтуу мекендештерим, сиздерди Улуу Ата мекендик согушта жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн Совет жоокеринин рухунун бекемдигин, чыныгы патриоттулукту жана элдердин бириндигин даңазалаган улуу майрам. 9 май элдин сыймыгы жана көз жаш менен келген кубаныч. Өткөн согуштун аламаты тарыхтын энчисине өтүп, ошол жылдарда калды. Ал эми аталарыбыздын чыныгы эрдиги, нукура каармандыгы биздин жүрөгүбүздө жашап, келет жана сезимибизде толук сакталат. Аталардын эрдиги менен сыймыктануу, алардын элесине таазим этип, урмат көрсөтүү, муундан муунга өтөт, урпактарга жетет. Жеңиш күнүн белгилөө менен биз чындык менен акыйкаттык дайыма кыянаттыктан күчтүү болорун даңазалайбыз. Жеңиш күнү 21 кылымда согушту эңсегендерге, бир улуттун же расанын башкалардан өйдө болушун көздөгөндөргө эскертүү болуп саналат. Ордо калаада улуу жеңиш күнүн майрамдоо жогорку деңгээлде белгиленип жатат. Шаардыктар борбордук аянтка көп чогулду. Жеңиш аянтындагы расмий өкүлдөрдүн катышуусу менен өткөн эскерүү иш-чарасынан кийин ардагерлер атайын тигилген чатырларга баш багышып, гречкадан жасалган жоокердин боткосунан татышты. Ордо калаада улуу жеңиш күнүн майрамдоо жогорку деңгээлде өтүп жатат. Эски аянтта 2000 кишиге ылайыкталган аскердик ботко даярдалган. Мында ар бир шаардык ошол согуш жылдарындагы даамдан татуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Мындан тышкары майрамдык шаг улуттук ансамбль даярдаган концерттик программа менен уланууда. Согуш башталганда Белоруссиянын Борисов деген шаарда жашачыбыз. Все для победы, все для фронта деп бүт тапкан эмелердин баары, тамак аштын баары ошо фронтко жиберип, бияктагы калгандар машак терип, ишел бептеп жашадык. Жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы соңуна чыкты. Эми кечки толукталган чыгарылышы 20:30 орун алат. Саламатта туруңуздар.